карашына караштуу Агыркөл участкасында турак жайдан өткөрсө катталгандыгы боюнча 15тен 6 мүнөт өткөндө кабар түшүп, Тараз району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн биринчи расчет 15тен 9 өткөндө чыгып, 13 өткөндө жерине жетип жүргөн. Өткөрсө чоң болгондугу боюнча ошончо дагы 2 расчет түшпөгөн. 15 Адан сырткары бул жерде газ болгондугуна байланыштуу жарандык коргоонуу кызматтары тартылган. Bir водовоз тартылган мэрия тарабынан электр тоогунан өчүрүү боюнча пресстен андан сырткары тез жардам унаасы да кошумча тартылып, азыркы учурда өрт кырсыгы 16:07-де урчоого алынды. Азыркы учурда өчүрүү жумуштары жүрүп жатат. Бул жерде турак жайдан кошунасынын найбесине адан нар жакта жеке менчик алтын эне бала бакчанын ашканасына өтүп кеткен. Бул жер бала бакчада жалпы 87 бала болгон. Алардын бардыгы жарандык коргонуу кызматтары тарабынан эвакуацияланып, ата-энелерин өткөзүп берген. Азыркы учурда өрт кырсыгы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өчүрүлүүдө.